Assalamu alaikum Кыргыз эли. Ошондой эле биздин ажообуз мамлекетибиздин башчысы кыргыз калкы кабыл алган конституциянын гаранты болгон Садыр Жапаров. Мен бүгүн кайрылуумдун себеби мен азыркы учурда Бишкек шаарында Ак Ордо Жаңы Үч конушунда жашаймын. Мен Каримова Нурбүбү Абдурайымовна 1980-жылы төрөлгөнмүн. Билимим боюнча жогорку билимдүү, филология факультетин бүткөн педагогмун. Урматтуу элим, мен силерге кайрылаарымдын себеби 8-июль күнү 2026-жылы саар 6-лар чамасында эрте менен кошунамдын дарбазасы аябай катуу такылдап, ызы чуу салынганынан биз чочуп кетип, балам айнектен караса маскачан, бет капчан тааныбаган белгисиз жарандар дарбазадан ашып түшүп кошунам үйүнө кирди. Анан ушул жерде эми жаңы конуш болгонуна байланыштуу бирибизде ворота бар, бирибизде ограждение жок, экономический жагыбыз жетишпегендиктен ограждение койуло элек болчу. Ошону шылтоо кылып, ортоңордо тосук жок экен, участок бир экен деген эми шылтоо менен биз жака да кирип барып, ошол ортодо тосук жок экен, бир участок биргесиңер деген шылтоо менен биз жака да кирип барып, эшикти ачкыла деп автоматтар менен урганбы, аябай катуу такылдатып урганынан биз чочуп кетип, эми эле туруп жолубузду салынып алайык, кое тургула дегенибизге болбостон бир автоматчан бала, бет кап кийген, маскачан, тиш тырнага чейин куралданган бала биздин айнегибизден ашып кирип үйгө кирип келди. Биз аны көргөнүбүздө, мындай нерселерди кинодо көргөн экенбиз, аябай катуу чочуп, коркуп калдык. Дүйнө тынч эмес, мен чындыгында согуш башталып кеттиби деп ойлогонмун. Ошого карабастан келип эшикти кое тургула, биз кийинип алайык десек болбой, эшикти өзү ачып күч менен, эшикти ачканда караганыбызда эшиктин алдында бир 10го жакын белгисиз жарандар турган. Аларды кимсиңер силер, эмнеге келдиңер деп сураганда, эч кандай өздөрү жөнүндө тааныштырган эмес, кошунабызга келгендигин айтып, ортодо тосук жок экен, ошон үчүн кирдик деп, биздин үйдү да опус кылабыз деп калды. Мен ушул жерде таң калдым. Эмнеге бирөөгө келип кошунаныкыга деле кирип кете бере турган мыйзам, бул кандай, бул беспредел мыйзам болуп калат. Мен алардын удостоверениясын сураганда, алардын кайсыл жактан келгенини, кайсы органдан келди, кайсы иш менен келди, соттун санкциясы барбы силер үйдү тинтүү үчүн деп сураганымда эч кандай ал жөнүндө маалымат берген жок. Анда мен кое тургула дедим, анда кошуналарды чакырайын, эгер биз кылмыш кылган болсок, адам өлтүрүп бир жерге көмүп койгон болсок, же бир жерде тоногон болсок, эл көрсүн, кошуналар көрсүн деп кошуналарды чакырсак, ага балдарымды чакыртыра койбостон дарбазанын ичинен жаап алып, автоматчан балдарымды автомат менен атып таштайм деп көкүрөгү автоматты такап чыгартыра койбоду. Кошуналарды чакыртканга жол бербеди. Экинчиден, мен коркконумдан акыры колумдагы телефонго видеого ала калайын, ушул бир мага далил болуп калсын деп видеого ала баштаганымда, 3 куралчан бала мага асылып, тизеси менен тебип, колумду кайрып, менин колумдан телефонду алып алды. Мага асылып атканын көргөн балам, апама тийбегиле деген, мени коргоо максатында мени ажыратайын десе, баламды, мен жашы жете элек өспүрүм баламды ортого алып, автомат менен тизесине уруп, тебип, башына 3 жолу чаап салыптыр. Азыркыга чейин башында жаракаты турат. Колуну кишендеп, атып таштайм деп катуу ушундай сөздөрдү айтты. Чоң балама айтыптыр, сен оку, МВДда окугун, автомат алышты үйрөн, анан экөөбүз атышабыз, кимибиз бирибизди өлтүрөбүз, ошондо көрөбүз деп балама, жөн турган эле балама ошондой сөздөрдү айтып, козгалгыс сөздөр менен одоно мамиле кылып бизди коркутту. Биз мындай абалды кинодо көргөндүгүбүздөн аябай катуу шок болдук. Ошо күндөн бери бизде маанайыбыз жок, аппетитибиз жок. Балам аябай катуу коркуп калды. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, биз сиздин интернет булактарында биз мыйзамдуу өлкөгө айланабыз, баары мыйзам чегинде болот деп жаткан эмелериңизди угуп, бизден кандай бир үмүт пайда болгон эле. Бирок тилекке каршы, сиздин колуңуздагы иштеп аткан орган кызматкерлери эч кандай мыйзамды сактабастан, мыйзамды кызмат акысынан одоно бузуп пайдаланып, ушундай карапайым элдерге кордук көрсөтүп, бизди ушундай кордоп кетти. Мен сизден Кыргызстан жаран катары, ушул Кыргызстанда жашап аткан жаран катары, мойнубузга кандай налогдор илинген болсо, ошолорду төлөп мамлекетибизге салым кошуп аткан адам катары
мен сизден талап кылам. Ушундай келген белгисиз жарандарды өздөрүн таанытпастан бастырып кирип, мыкаачыларча, жапайларча мыйзамды одоно бузуп, өздөрүнүн өзү билемдик кылып, өтүгүнү төргөйлемдик кылып, мыйзамды бузган кызматкерлерди тактап, алардын ким экендигини мыйзам чегинде талап кылам, мыйзам чегинде чара көрүп беришиңизди. Ошо күндөн бери азыр менен кошунам Каримов Сүйүн бул окуяны уккандан кийин катуу өзү сейрек кездешүүчү оору менен ооруп жүргөн экинчи группадагы жаран болчу. Ал азыр ошол окуяны уккандан бери давлениясы көтөрүлүп, башы ооруп, азыр больницага түшүп калган. Биздин ден соолугубузга ким жооп берет, ким кепилдик берет? Урматтуу кыргыз элим, биз ушул жерде мына көп жылдан бери бирге турабыз. Мына кошуналарыбыз менен. Кошуналарыбыз биздин кандай экенибизди аябай жакшы билет. Мына өз ойлорун айтты, угуңуздар. Мен сиздерден кыргыз элине кайрылам. УКМКнын, ГКМБдын таркаткан маалыматтарга толуктай ишене бербеш керек экенин мен түшүнүп жеттим. Анткени буга чейин дагы интернет булактарынан ушундайларды көрөт элем, бирок мен ишенбей эле бир нерсеси болсо керек да, жөндөн жөн болбойт да деген ойго келип такалып калат элем. Анткени бул дагы болсо мыйзамдуу өлкөдө жашап атабыз. ГКМБлар бир мыйзамдуу иш кылат деп ойлойт элек. Бирок бүгүн биз мына кошуналарыбыз менен, үй бүлөбүз менен бүгүнкү Кыргызстандагы ГКМБнын эч кандай мыйзамсыз, мыйзамды одоно бузуп иш кылганына өзүбүз себепчи болуп отурабыз. Мындан бияка биз эми кыргыз элини чакырамын, ГКМБнын таркаткан маалыматтарга ишене бербештикке. Анткени булар ушундай жолдор менен бизди жаманаттык кылат экен. Экинчиден, мен азыр аябай ушул окуяны ойлогондон бери катуу корккондугумдан азыр дагы ушундай бир шок абалда турам. Ошондо үйгө киргенде мен кошуналар менен киргиздим үйгө. Киргизгенимде үйдөн эч нерсе таппастан, үйүндө бар жагын чачып, түртүп, айбандарча путуну чечпей кирип, путу менен кирип, төрөмө чейин кирип, эч нерсе таппай, садиктеги балдарымдын сактап жүргөн, эстелик болот деп сактап жүргөн 2 дискини алып чыгып кетишти. Ошондой эле эми мусулман болгондон кийин мен ойлойм, ар бир үйдө бир исламий китептер болот. Дуалар деген, кабыл болгон дуалар, дин, намаз деген китептер бар эле. Эч нерсе таба албагандан кийин курук чыгыштан эме кылып, ошолорду көтөрүп кетти. Бул эмне дегендик? Биз мусулман болуп өзүбүздүн китептерибизди окуй албай калдыкпы? Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу муфтият жамааты, урматтуу алымдар жамааты, силердин чыгарган ушул китептериңерден биз бүгүн азап чегип атабыз. Анткени астыга печать коюлбаптыр деген шылтоо менен ошолорду көтөрүп кетип, мына бүгүн бизди кылмышкер кылып жатат. Ошо күндөн бери биз ооруп, кыйналып жатабыз.